Ала качып кеткенде кыздар өзүн эркекке көрсөтөт да, ошон үчүн кыздар эркек ала качат да. Айтат шариятта деле эркек аял затынын шайтаны, эркектин шайтаны аял заты деп. Ошондуктан мисалы аял болобу же болбосо эркек болобу шарият жолуна жүрө турган болсо, мисалы аял зат Сага кошулбайт экен. Сен эркектин шайтаны аял заты деп атасың. Сен энеден төрөлгөнсүң. Эненин таманында бейиш деп айтып коет. Сен алдантип айтканга эч кандай акың жок. Анткени аял заты бар үчүн силер барсыңар. Эркек заты бар экен, аял заты бар. Ошондуктан эркек менен аял бирдей болот. Аял заттын шайтаны эркектин аял болот. Ким? Бек айтып атат, бул эркек болбосо силер чыкпайсыңар деген маселе айтып атат окшойт. Сен айтардын алдында сөзүңдү туура выражать этип туура айтсаң, өзүңдүн оюңду сен азыр эркек жөнүндө айткан жоксуң, сен айттың. Эркектин шайтаны аял заты деп эле, аял затынын шайтаны эркек деп айткан жоксуң. Экөө бири-биринин шайтаны. Мисалы Экөө бири-биринин шайтаны. Анда бердин баары шайтандар болуп калабы кандай? жок, мен мындай экөө бири-бирине кумарга тартуучу, ошол экөө бири-бирине шайкеш келип турат да. Мисалы кыз өзүнүн жолуна, эркек заты өз жолуна жүрө турган болсо, мисалы ким кандай кыз өз жолуна жүрө турган кызды ким кантип ала качып кетет, мисалы Жакшы, Бек.